ассоциациянын мүчөсү болгонума ушунчалык сыймыктанам. Бул ассоциация мен үчүн кандайдыр чоң күч. Менин аркамда менин элим бар. Ынтымактын аркасы менен ушул ийгиликтин баары ынтымактын аркасы менен келип атканын биз өзүбүз сезип атабыз, көрүп атабыз. Анын үстүнө мынакей биздин АДСКнын максаты ушу Кыргыздын жолчуларын эл аралык деңгээлге чыгаруу. Азыр эми биз биринчи этаптан өтүп атабыз. Мынакей өзүбүздүн мекенибизде кызмат кылып, анан такшалгандан кийин дагы башка мамлекеттерге чыксак деген ой тилегибиз бар. У нас реконструкция улицы Тахтагула в городе Каракол на протяженности 2622 метра. Этот участок мы начали в 2021 году, в августе месяце. Конец строительства у нас октябрь 2022 года. Сейчас у нас где-то до 80% выполнено. Ну, на этом участке у нас задействовано около 20 техник. Малые и большие механизации, тут укладчики, катки, водовозы. Ну, все, что дорожно-строительная техника, она задействована около 20 техники. В рабочих тоже у нас где-то 35 человек, инженерно-технического персонала 3, включая меня. Эки асфальтобетонный завод иштеп атат. Улардын чыгарымдуулугу сменине 300 тоннадан, ошондо эки завод биригип 600 тоннадан сменине чыгарып атат. Ал эми дробильный установкалар болсо бизде азыр үчөө сменине 250-300 тоннадан чыгарып атышат. Жасап аткан жолдорубузга материалдар жетиштүү, себенибиз жетиштүү, инертный материал жетиштүү, асфальтка керектүү материалдын баары азыр бизде жетиштүү. Ассоциациябызга Кудайдан келечек тилейт элем. Жетекчилери менен, жамаат менен бирге бололук, аман бололук. Мындай оор тармакта иштеп атабыз, ушу кырсык болбосун. Өзүбүздүн жолдорубузду өз колубуз менен кургудай бололук, экономиканын көтөрүлүшүнө биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошолук.